Биз эми убактыбыздын дагы саатыбыздын дагы ортосуна келип жеттик. Ардактуу көрөрмандар, жаңыдан кошулгандарга кутмандуу күн каалайбыз. Сиздер УТРК Баткен телеканалында таңкы Баткен көрсөтүүсүнү көрүп жатасыз, ардактуу көрөрман. Биз болсо кезекти эми мына эфирибиздин маегибиздин так ортосуна келдик. Мындан бул жагына кайрадан ошол келген конок менен эми маектешүүнү дагы улантабыз. Негизинен баягы үйдөгү жасалган нерсе баары бир таттуу болот. Аны баарыңыздар жакшы билесиздер. Анан көбүн эсе баягы айымдар, баягы үйдө олтургандар, кээде баягы декретте олтурган айымдар, бала караган айымдар убактыбызды текке кетирбейли деп азыркы учурда эми мына социалдык баракчалардан, соцсеттерден баягы онлайн атайын курстар көп, баарыңыздар жакшы билесиздер. Мына ушул курстарга катышып, үйдө эле олтуруп, баягы акча тапкың келеби деген сыяктуу эле үйдө олтуруп, ошол бала караганча, үй жумуштарын кылганча дагы кошумча ушундай курстардан өздөрүнө билим алып, деги эле ошол үйдөгү ушул бир туугандарын ата энесине каралашканча кошумча сабак алгандар дагы жок эмес. Анын бири бүгүн биздин студиябызда олтурат. Ушул үйдө бала караганча декретте ушундай таттуу шириндиктерди жасаган айымыбыз бүгүн бизде олтурат. Натуралдык, чыныгы, табигый азыктар менен шириндиктерди жасаган бүгүн студиябызда Абдрахманова Асель айым келип олтурат. Асель, саламатсызбы? Саламатчылык. Кош келдиңиз студиябызга. Бизге эгерде сурооңуздар бар болсо, Аселге сиздер дагы балким Аселге окшоп ушул үйдө олтургандар болсо, сөзсүз түрдө 0777 54 74 36 WhatsApp номерине SMS жасаңыздар, биз Аселден жооп алып бергенге даярбыз. Мына Асел дагы үйдө олтурганча өзүңүз айтып калдыңыз, ушул таттууларды жасап баштадым деп. Ушул тууралуу айтып берсеңиз, баягы эми айымдар көбүнчө декретте бала караганда бош убакыт болуп калат. Эми ошол бош убакытта сиз дагы онлайн аркылуу курска катышкан экенсиз. Ушул тууралуу айтып берсеңиз. Бул тармакка келгениме 4,5 жыл болуп калды. Карантин убагында келгем. Онлайн окуп баштадым. Казак кондитерлерден. Кандай жол менен алар менен таанышып калдыңыз? Кандай болду? Инстаграмдан эле көрүп калдым. Ошол жактан эле катышып, окуп 2 жылдан ашты заказга иштеп баштаганыма. Карантин убагында өзүм өздөштүрүп, үй бүлөмө жакындарымды кубантып, азыркы учурда заказга жасап жаткан учурум. Негизи баягы окуганда дагы акылуу болуш керек да, орусча айтканда платный окугансыз да казакта. Анан аларда канча ушу онлайн билим алдыңыз да? Эң биринчи окуганым 2000 теңгеге окугам. 4 жыл, 2021 жыл болуп калат. Биздин акчага 500 сомдой да примерно. 3-4 курстардан окудум, ар кандай түрлөрүнөн. Кийин өздөштүрүп калгандан кийин офлайнда окуп көрдүм. Ошол онлайн окуп туруп андан кийин ушулдай үйрөнүп алдыңызбы онлайн аркылуу? Онлайн болот. Бисквит, креми, ичиндеги начинкалардын баарын эле онлайн түшүнүктүү кылып түшүндүрүп берет. Ошо видео сабактар аркылуу ошолдон үйрөнгүм. Анан офлайн аркылуу офлайн өз көзүң менен өздөштүргөндөрүңдү эми көз алдыңда элестетип. Ал каякта окудуңуз? Бишкекте. Демек кыргыздардан. Кыргыз Айпери деген кондитерия бар, ошондон окугам. 2 күндүк мастер-класс өткөзгөндө. Ошондон да макаронцы, таттуунун түрлөрүн үйрөнүп, окуучулар менен. Негизинен эмнелерди жасайсыз? Бардык эле заказга түшкөндү жасай берем. Сметанник, торттор, капкейки, пирог, свадебный торттор, ярусный. Канча адамга ылайык ошо санга жараша килограмм. Буйрутмага карата эле. Жакшы. Бүгүн студиябызга мына азыр карап турсам торт дагы турат экен, анан бул жактагы капкейки. Капкейки экен. Анда эфирдин жүрүшүндө мүмкүн болсо ушул тортубузду баягы өзүңүздүн баягы фантазия деп коебузго, ушундай кооздоп да эфир жүрүшүнчө мен сизге суроо берер элем, сиз ушул жасаганча жооп бере берсеңиз болот. Анан ушул эми өзүңүзгө окшогон ушул үйдө отурган айымдарга ушинтип курстарга окуса негизи кандай болобу? Ушундай жыйынтыгы кандай болот дегендей. Болот. Ар ким ар кандай тармакка кызыкканыга жараша, мисалы кээ бирлер тортко кызыгат, кээ бирлер чеберчилик, өзүнүн шыгына жараша тандап окуй берсе болот.
бош убактысында. Бош убакыт деле болбойт негизи. Сиз демек шириндиктерге жакынсыз өзү. Ооба, ошол окуп эми заказга иштеп баштайын деп. Өзү кандай шириндикке жакынсыз? Ооба, жакын ошого анан жасап баштагам. Демек, урматтуу айымдар, сиз дагы бош убактыңызды текке кетирбестен ушинтип Асель айымга окшоп курстарга катышсаңыз болот экен. Буларды кетүүчү каражаттарды ушул Баткенден эле шаардан эле аласыздар, же буйрутма менен чакыртасызбы? Жок, ушул Баткенде кондитерский магазиндер ачылган. 2 кондитерский магазин бар. Ошол жактан эле таксиден алдыртам, же өзүм чыгып калсам өзүм алдыртам да. Бала менен көбүнчө чыга албай калам да, анан эмне керектүүлөрүн жасам өздөрү салып жиберишет. Азыркы учурда эми мына Баткен шаарында деле ушундай кондитердик дүкөндөр, анан сатылуучу жайлар ушундай азыр жакшы эле. Өзүңүз айткандай буйрутма берсеңиз, үйүңүзгө жеткирүү такси менен салып жиберишет. Жакшы. Анан өзүңүз биринчи алгач эмнеден баштадыңыз жасап? Эмнени, балким торттон баштадыңызбы? Торттон башталган. Ошол жакындарымдын туулган күндөрүнө жасап. Кандай баа беришти? Ошо сатып жей калганбыз, анан аябай даамдуу, салмактуу болот, анан бир немеден эле соктон тоюп калышат. Торттон деле тажап калышты. Жасап жей беришип. Бул атайын ушундай жасап ушундай кооздук үчүн бул, Ага, бун жешсе болот да. Азыр колуңуздан жесе болобу? Ооба. Эмне деп аталат бул? Посыпка деп коет. Атайын бул өзүнчө мындай караганда, бир караганда мончок сыяктуу көрүнөт экен. Ошондой. Жакшы. Ардактуу көрөрмандар, 0777 54 74 36 биздин WhatsApp номерибиз. Эгерде Аселге сурооңуздар болсо, албетте узатыңыздар. Кызыккандар болсо, Асел ушундай кызыккандар барбы? Сурагандар, мага да үйрөтчү дегендер барбы? Негизи бар, мен тааныштарым, туугандарымдан айтат, эми рецепт сурагандар болот, ошолорго эле түшүндүрүп рецепттерден берем. Анан өзүм атайын жанагындай курс дагы жете элем да эми. Негизинен жалпысынан канча мындай тажрыйба болду сизде ушунда? Үйрөнүп баштап 2 жыл болду десек болобу? Ооба, 2 жыл. 2 жылдан ашты да ошо жасап баштаганмын заказга. Азыр негизинен буйрутмалар сизге көбүнчө кайсы немеден түшөт? Буйрутмалар WhatsApp'тан түшөт, Instagram'дан жазышат, өзүм 4 аккаунт жүргүзөм. Ушул числого керек, ушунча килограмм деп декорлорун жөнөтүшөт, начинкаларын айтышат, ушундай вкус кылып жасайсыз деп. Ошого карата. Жакшы. Анда негизи мына Асель айым кээ бир чын айтып баягы кондитер иштеткендер баягы бири-бириге рецепт айтпайт го. Атайын баягы мисалы сиздики даам болсо, сизден дагы баягы даамдуураак жасагысы келет, же болбосо сиздики эмне кылгысы келгендер болот. Анан баягы негизи айта бересиңерби ушинтип бири-бириңерге рецепттерди? Ооба, жок, мен ошол туугандарым ошолор эле сурашат, досторум ошолорго андан эмне жашырмак элек. Жасап көрүшсүн, даамдап көрүшсүн деп эле. Азыр мен бирөөсүнө бир даамдап көрөйүн. Негизи эртең менен биз эфирге келгенде баягы убакыт узуп калса чай ичип келебиз, кофе ичип дегенде анан убакыт болбой калса биз да шашып ушу эле келе беребиз. Бүгүн атайын ошол чай ичпей келдим эле, Асель айымдын колунан шириндик жейин деп. Анда бисмилла деп ушул шириндиктен ооз ийип көрөйүн. Сиз жасай бериңиз. Сүйлөй берсеңиз болот, Асель айым. Кызыккандарга өзүңүздүн сунушуңузду айтсаңыз болот десеңиз. Ачып берейин, ачып. Өзүнүн лайфхактары бар, капкейк жей турган. Айтам, мен да үстүндөгүндө жеп калам. Мына жок, мына астынан тартылса ачылат да, мондай болуп. Бул идиштери каяктан келет? Ошо эле бул да. Ошо баарысын кондитер. Демек, баягы мурдакыдай алыс жерден алдырып азыр оорачылык жок. Анан мондай кагаздарын, упаковкаларын Кытайдан заказ кылып алдыртабыз, ал жактан арзаныраак, анан көп количестводо келишет. Бул өзүнчө. Мен чын айтканда жасаңыз удобно. Мен чын айтканда шириндиктерге өтө эле баягы сүйүүчүлөрдүн катарына кирбейм. Кайытыме жаккан болсо, албетте сөзсүз түрдө жеп коем.
Бисмилля деп мындан жеп көрөлү анда. Азыр оператордун да жегиси келип кетти буюрса. Өтө сондамдуу экен. Муну эфирден сырткары жеш керек экен. Эфирдин этикасына жатпайт, анан баягы оозума батырып жей алайын деп атам, бирок ошентсе дагы дамдуу, сонун. Биз азыр мына тортторго баягы торту жасатканда дагы атайын бир фантазия менен, мындай бир идея менен жасайт да. Азыр бул эмне менен эмне кылайын деп атасыз бул тортко? Ушул жасай келгем, үстүнө жазып коем деп ойлогом. Баткен ошону жазып коем деп ойлоп самый. Негизи ушинтип буйрутма беришеби? Ушинтип торт жасаңыз да үстүнө туулган күнү менен деп жазып кой. Өз декорлоону жөнөтөт, ушундай кылып бүтүрүп бериңиз. Ушундай крем менен жазылат, ушундай сөздү жазыңыз дейт. Гүлдөр менен болот, ар кандай ягодалар менен болот. Да, кээ бир баягы сүрөттөр менен чыгарат го, ошондой да болот да. Ал фотопечать менен чыгарат. Аны ким чыгарбайбы? Өздөрү буйрутма бергендер чыгарып белеби же өзүңүз чыгарасызбы? Жок, кондитерский магазинде ошондой чыгара турган неме бар. Аппарат ошону менен чыгартып таксиден салып жиберишет. Ошондон. Мына туугандар, азыркы 21-кылымдын жетишкендиги деп айтса болот. Бүт баардык нерсе сөз түрдө дагы техниканын жардамы менен болуп калды. Мына торттор эле азыр Асель айым айткандай бүт техниканын жардамы менен болуш керек. Азыр баягы колдо жасалган нерсе менимче аз эле болуп калды болуш керек, менимче. Же кондитерлер жалпы баардыгы колдо жасалабы? Кандай эмне? Мисалы, азыр бүт эле духовкалар чыкты атайын, тортторго же болбосо дагы башка нерселерге. Ошол бисквитин духовкада бышырып алып, анан начинкаларыны, кремдерин миксердин жардамында эле жасалат да. Ошол бисквитин бышырып алыш керек да, эң негизгиси. Жумшак, жанагындай көтөрүлгөн жумшак кылып бышырып алсаң, анан главный эң негизги жумуш ошол да. Анан сизди эми өзүңүз айтканыңыз Instagram аркылуу гана табышабы? Instagramдан, WhatsApp'тан жазышат да заказга. Эң баягы буйрутмалар кандай болду? Эң мындай орусча айтканда крупныйраак ушундай болду буйрутмалар? Тойго заказ болду эле. Анан фуршетке дагы капкейки, жанагындай пирожныйларды бышырганда уктаган жокмун такыр жетишейин. Көп баягы буйрутма берет да, көп санда. Ооба, 40 штук капкейкилерден, анан торттун көп чоң торт болсо бир аз неме болуп калат. Кыйындык жаратылат. Өзүңүз жалгыз жетиш кыйын болот андайда. Өзүм кыйын болсо да жетиш керек анан. Жетиш керек. Ооба. Иштеш керек дейсизби? Ошондой. Жакшы. Биздин азыр чалып аткандарга биз жооп бере албайбыз. Мүмкүн болсо ушул эле номерге WhatsApp'тан билдирүү калтырсаңыз жакшы болот, ардактуу көрөрмандар. Бизде SMS билдирүү бар экен. Ассаламу алейкум, кутман таң. Заказ берүү үчүн телефон номерини билсек болобу деген билдирүү бар экен. 490 абоненти. Кайсы номер менен сизге кайрылса болот? WhatsApp 990 525 006 номерине кайрылсаңыздар болот. 990 525 525 006. 006. Ушул номерге чалыңыздар, ардактуу көрөрман. Эгерде сиз дагы балким шириндик жасоого кызыксаңыз, айымдар бар, ошол айымдарга тийишелүү болсун. Анда эгер кызыксаңыз, анда ушул 990 525 006 номерине кайрылсаңыз, сиздин баягы шириндигиңизге рецепттерин айтканга сөздөрдө Асель айым жардам берет. Сизден онлайн сабак алсак болобу? Эфирдеги айымдан дейт. 053 абоненти. Мына башында айткандай эле ушундай суроолор болот да. Ошол эми сиз деле онлайн аркылуу алдыңыз. Онлайн аркылуу алдым, бирок мен өзүм онлайн курс чыгара элекмин да. Азыр өзүм заказ боюнча эле иштеп аткам. Эми буюрса пландарым бар, ошондой онлайн курс бир аз өскөндөн кийин офлайн. Тажрыйба топтолгандан кийин. Ошондон кийин
Азырынча мына Асель айым тажрыйба топтоо, андан кийин сөзсүз түрдө ошол топтоонун тажрыйбасын бөлүшөт экен. Азырынча сурасаңыздар мына жасоо Рецепттеринен жолдоруну айтып баарысын турат айтам экен. Жакшы. Жашырбаганыңыз жакшы экен, себеби кээ бирлер барго мисалы. Жок, баарыбыз жасап көрүп, даамдап көрсүн, үй шартында аракет кылып. Жакшы. Мына ушундай ардактуу көрөрман, анан ушул эфирибизди эми гана кошулуп көрбөй калдым башынан дегендер болсо, албетте сөзсүз түрдө биздин УТРК Баткен телеканалынын социалдык баракчаларына жүктөлөт. YouTube баракчабызга УТРК Баткен деп жазсаңыз, толук чыгарылышын ошол жерден көрөсүз. Эгерде берилбей калган сурооңуздарды ошол жерге деле жазып койсоңуздар, албетте сөзсүз түрдө Асель айым ошол жактан дагы YouTube баракчабыздан дагы жооп калтырат. УТРК Баткен деп сөзсүз түрдө кирип, катталып, анан комментарий бөлүгүнө ой пикириңизди жазсаңыз да болот. Андан сырткары Facebook, Instagram баракчаларында барбыз. Дал ушул УТРК Баткен деп ошол жактан дагы жазсаңыздар болот. Номерин кайра айтып койгула чейт. 0990 жазып алыңыз 525 006. Азыр өзүңүздүн эле аккаунтуңузга жазып коеюн болбосо 053 абоненти эфирден сырткары. Жакшы. Анан үйдөгүлөрдөн кандай комментарийлер болот сиздин жасаганыңыз боюнча? Алар дагы шириндикке көнүп калышкан. Эртең мененкиге жасап коем. Тортто өзүмдүн заказдарымдан сырткары эле трайфл деп коюшат стаканчиктерге. Ошондон сурап калышат. Аябай сатып жебей калганбыз, ошол заказ жасагандан эле баштап эле. Үй шартында. Демек шириндиктерден азыр өзүңүздөрдөн эле? Ооба, өзүбүздөн. Ошол жакындарымдын арасында туулган күн болгондо, апамдын, байкелерим, ошонун баарысын эле үйдөн өзүм жасайм. Бизде Баткенде негизинен азыр ушундай кондитерлер көбөйүп кетти го. Анан ушулардын арасынан анан мындай кээ бирлер баягы өзүнүн жеке дүкөндөрүн ачып алды дегендей. Анан сизде дагы максаттар барбы алдыда ушундай? Ооба, максаттарымдан студия ачып ошол жактан иштесемби дейм. Балдарды чоңойтуп. Бир аз. Ар бир эле менимче ишкерлердин ушундай баягы кыял болсо керек менимче, ушинтип чоңойтуп алып студия ачып, буйруса ошондой пландар. Кызыккандарды үйрөтүү деген. Жакшы, биз мынакей азыркы учурда тортубузга баягы кооздук жасоо учуру болуп атат. Азыр эмне сүрттүңүз, ушул боюнча айта берсеңиз да болот. Бул сырткы креми деп коет, эң акыркы. Бул торт сборка болгондон кийин холодильникте турат, 5-6 саат тургандан кийин сиңишип, даамына келип калат. Ошондон кийин заказды жөнөтөрдө сыртын тегизделип, анан декорун жасап жөнөтөм да. Азыр Камырлары кандай болот? Камырлары шоколадный бисквит болот, ванильный бисквит деп коет. Анан сабиз кошулган тортум азыр жакшы болуп атат. Сабиз кошулган? Бисквитине сабиз кошулат да, морковный торт деп ошону заказ беришет. Анан жеп көрө электерге өз мындай кандай торт болуш мүмкүн деген неме жарылат. Сабизден кандай торт болмок эле деп. Бирок жеп көргөн клиенттерим бар, ошону кайра эле 3-4 жолдон ошол торту суранышат. Ооба. Бул жерде сабиздин вкусу келбейт, башка бир өзгөчө даам болот, корица. Азыр биздикиде жок андай, э? Жок, сабиз жок. Бул ванильный торт деп, банан карамель менен жасадым. Негизи канча түрүн жасайсыз торттун? Торттун бардык эле түрүн жасайм. Фисташка бар, кайсы түрдү сураса ошону жасаган рецепттерим бар да өзүмдөн. Ошондон. Баягы мындай айтайын дегеним каталог бар да, эми ошону карап, э? Аны жаттап деле калгам уже ушул бисквитке. Буйрутма бергендерге ушундай каталог жөнөтөсүзбү? Ушундайларды жасайм, ушундай кааласаңыз ушундайларды берсеңиз болот. Өзүнүн сүрөттөрү бар да, ушундайыңыз барбы деп жөнөтүштү, ошолордон жасап берүүгө аракет кылам да. Тойго деп калдыңыз, ошондо баягы үйлөнүп аткан тойлорго жасайсызбы? Жанагындай итальянский пирог деп коет го. Жанагы диаметри 50-60 сантиметр болот. Где-то 10 килограммдай чыгат да, салмагы ар кандай. Салмагына жараша диаметрин кичирейтип жасасак болот. Баягы жаштар кабат кылат го, ошондой кылып бересизби? Ошондой да клиент эмнени буйрук кылмакчы ошону жасаганга аракет кылам да. Анын үстүнө
фрукт ягодалар менен кооздогону. Бир шириндикке канча убакыт кетет? Бир торту жасаганга? Şu klientin, kardardın Bir iki saat кетет го. Бисквит бышырып эле анан сборка кылып коюш керек да, начинка карамелдерин жасап. Демек бир күндө бир жакшы киришсеңиз 5-6 тонн жасасаңыз керек анда торт да? Ооба, жасаса жетишсе болот. Жакшы. Биз болсо алдын көздөй улантабыз, ардактуу көрөрмандар. УТРК Баткен телеканалында таңкы Баткен көрсөтүүсүнү көрүп атасыздар. Биз дагы бир ирет айтабыз. Эгерде сиз дагы ушундай таттуу шириндикти жакшы көргөндөрдүн катарына кирген болсоңуз, албетте бул эфир сиз үчүн десек болот. Мына ушундай эртең мененки таңкы уйкудан турган соң, албетте сөзсүз түрдө сиз дагы ушинтип шириндиктерден жеп же болбосо кофе ичип алып, андан кийин жумушуңузга барсаңыз, бул сиздин дагы табитиңизди ачат десек болот. Анткени эртең менен жаш билесиздер, эч качан баягы тамак жегенге же болбосо дагы бир башка нерселер жегенге табит ачылбайт. Эртең менен мына ушундай шириндик жеп койгонго сонун. Мына Асель айым өзүнүн азыркы жазуу иштерин кылып атат экен. Сиздер карасаңыздар болот. Албетте буйрутма берем же болбосо ушул Асель айымдын шириндиктеринен жеп көрөм дегендер болсо, мына телефон номерине кайталап айтып коелу. Ушунда WhatsApp номери бар экен. WhatsAppка билдирүү калтырсаңыздар болот. Андан сырткары Instagram баракчадан кантип тапса болот сизди? Аселин торт деп аккаунт жүргүзөм, ошол жактан заказ берсеңиздер болот. Аселин торт, Ошо Аселин. Мына ушул Instagram баракчасына кирип, ал жактан буйрутма берсеңиз болот. Ал жакта да ушундай каталогдор болсо керек, торттордун. Ооба. Ар бир жасаган торттор чыгарып коем. коесуз. Күндүк заказдарды чыгарам, начинкаларыны, отзывдардан ошол жактан көрсөңүздөр болот. Мына ушул жерден көрүп, буйрутма берсеңиз болот. Эгерде сизде туулган күн же болбосо, мына айтып аткандай эле тойлор болсо дагы сөзсүз түрдө буйрутма берсеңиз болот экен. Негизи ушул айымдарга эмне деп айтат элеңиз? Кандай кеңешиңиз бар? Үйдө отурган айымдарга. Өзүңүз ар кимдин кызыккан нерсеси болот эмеспи? Ошого жараша курстарга окуй берсеңиздер болот. Чеберчиликпи, тортпу же кандай десем, би эмне кызыгат, ошого жараша аракет кылып окуй берсе болот. Эми убакыты табылса, балам мененче. Онлайн окусун, эми убакыт болсо офлайнга да барса жакшы болот. Иш жүзүндө, практика жүзүндө көргөн. Сиз негизинен баягы өзүңүз шириндикке кызыккандыктан ушул нерсени окудуңуз, же башка дагы нерселерден бир кызык окуп көрдүңүзбү? Ошол курс айтат, кондитердик тармак боюнча эле окуп жүрүм да. Өзүм кесибим боюнча деле пищевая инженер, технолог инженерди бүттүм. Бир жыл болду бүткөнүмө. Азыр ал тармак боюнча иштей эле пока. Бул тармак кызыктуу болуп атат. Ал деле ушул сыяктуу эле негизи. Анан декретте балага караганча пока ушул тортторду кылып атам да. Ушундай ардактуу көрөрмандар, убактыбыз дагы азайып барат экен. Мынакей сиздин дагы убактыңыз жетет экен жазып бүткөнгө чейин. Дагы бир сиздерге эскертебиз. Мына ушундай үй шартында эле натуралдык, чыныгы табигый азыктар менен шириндик жасаган Асель айым менен биз маектешип атабыз. Асель айым дагы ушул өзү айткандай эле үйдө олтурганда баягы баласын караганча ушул онлайн аркылуу сабак билим алып, мына ушундай өзүнүн кызыгуусун арттырып, шириндиктер жасап, азыркы учурда эми мындай кирешеге чыгып алдыңыз десек болобу? Күндүк чыгып калдым, кирешеге чыгып калдыңыз, мына ушундай. Сиз дагы балким үй шартында отуруп өзүңүздүн сүйүктүү хоббиңизди киреше булагына айлантса болот да. Күндүк. Камерага көрсөтүп, ушуну алып койсоңуз жакшы болот экен. УТРК Баткен деп атайын, биз үчүн арнап жазылды. Асель айым, сизге рахмат. Ушинтип убактыңызды бөлүп келип, таң эрте өзүңүздүн мына ушундай шириндиктер менен биздин жалпы көрөрмандарга жакшы бир маек куруп бергениңиз үчүн. Анан эфирдин соңунда дагы бир сиздин мүмкүн болсо көрөрмандарга WhatsApp номериңизди, телефон номериңизди
айтып коелу. Менимче көргөндөр кийин сизди тындырбаса керек. Кандай болот, эмне болот деп сураса, жооп берип тураса. 0990 525 006 Асель айымыздын WhatsApp номери, андан сырткары Аселин торт деп Instagram баракчасынан дагы издеп таап, ошол жерден өзүңүздүн кандайдыр бир жакшылык кылып аткан болсоңуз, сунушуңуз болсо, буйрутмаңыз болсо берсеңиз болот. Сизге эркин микрофон берейин, эми айта турган сөзүңүз болсо, балким сизди колдоп аткандар, үй бүлөңүз бар, мына жолдошуңуз бар дегендей, өзүңүздүн жалпы көрөрмандарыңызга, ушу шириндик сүйүүчүлөргө айта турган сөзүңүз болсо айтып алсаңыз болот. Мен колдоп жаткан жолдошума, кайын-журтума, жакын адамдарыма салам жолдойм. Көрүп атабы азыр? Көрүп атышат. Салам айтабыз. Анан торт жасаган убакта баламды карашат. Жолдошуңуз? Кайненем карашат. Азыр да карап отурат. Анан ошол торт сүйүүчүлөр болсо заказ берсеңиздер болот. Анан өзүңүздөр кызыккан болсо онлайн, офлайн курстарга катышыңыздар. Хоббиңиздерди өзүңүздөр киреше блогуна айлансаңыздар болот. Негизинен ошол. Негизинен. Жакшы. Мынакей ардактуу көрөрмандар, дагы бир сиздерге айтабыз. Эгерде сиз дагы ушундай шириндик жакшы көргөн болсоңуз, анда сөзсүз түрдө Аселге дагы кайрылсаңыздар болот. Сиз каалаган шириндикти жасап берет. Үй шартында натуралдык табигый азыктар менен. Сизге рахмат дагы бир жолу келип бергениңизге, таң эрте келип, биздин көрөрмандарыбызга жакшы бир шириндиктерди тартуулаганыңыз үчүн. Негизи мына азыр ушул баягындай айтканда ушул боюнча сатылат да бул эми, Ооба, упаковка боюнча сатылат. Канча штук боюнча алынат да. 12 штук бата турган коробкалары бар. Ошол 48 штук болсо 4 коробка кылып жөнөтөбүз да. Эсебине карап. Эгерде ушундай буйрутмалар болуп калса, сөзсүз түрдө баардыгынан буйрутма берсеңиздер болот экен. Убактыбыз дагы соңуна келип жетти, ардактуу көрөрмандар. Бүгүнкү күндү эске салабыз. Бүгүн шейшемби, 21 октябрь 2025 жыл. УТРК Баткен телеканалында сиздер таңкы Баткен көрсөтүүсүн көрдүңүздөр. Албетте бүгүнкү эфирибиз сиздерге пайдалуу болду деген ойдобуз. Үйдө олтургандар, айымдар, атайын сиздер үчүн мынакей бир сонун кеңешти бердик. Сиз дагы кызыксаңыз, жасай бериңиз, тартынбаңыз, аракет кылыңыз. Эгерде билбей калган болсоңуз, Асель айымга чалыңыз, сизге жол жобосун дагы түшүндүрүп турат. Анан Асель айым дагы бара-бара баягы тажрыйба топтогондон кийин өзүнүн курстарыны ачат. Instagram баракчасына катталып койсоңуздар, ошол жерден маалыматтарды сиздерге берип турат. Биздин дагы УТРК Баткен телеканалынын социалдык баракчаларына катталыңыздар. УТРК Баткен деп Instagram, Facebook, YouTube баракчаларына катталыңыз. Эфирибиздин толук чыгарылышын биз YouTube'га жүктөйбүз. Ошол жерден ой пикир, сунуштарды жазсаңыздар болот. Аты жөнүм Расул Акматов болду. Мен сиздер менен коштошом. Коштошуунун артында жолугушуу күндөр бар экенин унутпаңыздар. Мына ушул күндөрдө жолугушканча, эми режиссерлук пультта Жыргал досубузга чоң рахмат, оператор Бексултан инибизге рахмат. Кийинки эфирлерден көрүшөбүз. Ал эми УТРК Баткен телеканалы мындан аркы өз берүүсүн улантат. Облас аймагынан алынган кызыктуу жаңылыктарды албетте биздин каналдан көрөсүздөр. Андыктан башка каналга которбостон биз менен кала бериңиздер. Көрүшкөнчө аман туруңуздар.